Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угармандар. Жалал Абад облусунун Аксы районундагы өзгөчө кырдаалдын кесепетин жоюу жөнүндө ыкчам маалыматты Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Жунушалиев Айбек Жаныбекович жана Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Ахматов Калыс Орузбекович айтып бермекчи. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг о ликвидации ЧС в Джалалабадской области с участием первого заместителя председателя Кабинета министров Джунушалиева Айбека Джанышбековича и заместителя министра чрезвычайных ситуаций Ахматова Калыса Орузбековича. Айбек Джанышбекович, вам слово. Урматтуу мекендештер, 2021 жылдын сиздерге маалым болгондой 12-13 июль күндөрү республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда туруксуз аба ырайына жана нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү катталды. Сел Жалал Абад облусунун Аксы районунда, Нарын облусу Жумгал районунда жана Баткен, Ош облустарынын айрым аймактарында катталды. Эң зыяндуу сел Аксы районунда катталган. Акыркы маалымат боюнча сел агымы 8 жаранды агызып кеткен. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин жана жергиликтүү тургундарынын күч аракеттери менен 6 адамдын сөгү табылган. Азыркы учурда ушул эле аракеттин негизинде алып кеткен 2 бала издөөдө турат. Бул өлкөбүз үчүн чоң кырсык. Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин атынан кырсыктын кесепетинен каза болгон жарандардын жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Учурда селдин кесепеттери боюнча сел өтүп аткан учурунда биринчи катталганы менен эле Кыргыз Республиканын президентинин Садыр Нуркожоевичтин болгон иш-чаралардын баары көзөмөлгө алынган болчу. Учурда селдин кесепеттерин ыкчам жоюу жана жабыр тарткан жарандарга тийиштүү көмөк көрсөтүү боюнча тиешелүү тапшырмалар берилген. Азыркы учурда жергиликтүү бийликтин жетекчилиги жана өзгөчө кырдаал министрлигинин кызматкерлеринин тарабынан бир нече иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Адамдар издөө үчүн 60тан ашык өзгөчө кырдаал кызматкерлери жумшалган. Андан сырткары жергиликтүү жарандарынын саны 200 адамдан ашты. Техника жагынан тиешелүү экскаваторлор жана жүктөөчү машиналар дагы жумшалып турат бүгүнкү күндө. Акыркы чечимдердин негизинде бүгүнкү күндө Кабинет министринин төрагасынын тарабынан тапшырма берилди. Ыкчам түрдө ушу жабыркагандардын тизмесин аныктап, Кабинет министринин төрагасынын резервный фондунан акча каражат каралып, компенсациялардын көлөмү жана төлөнүү тартиби каралсын деген тапшырма берилди. Тиешелүү иш-чаралар бүтөр менен ыкчам түрдө компенсация жана башка төлөмдөр жүргүзүлүп жардам берилет. Эми өткөн сел боюнча так маалыматты Калыс Орузбековичке берет элем. Бул өзгөчө кырдаал министрлигинин төрагасынын орун басары. Сизге Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле 12-13 июль караган түнү нөшөрлөгөн жаан кесепетинен биздин бир топ областтарда өзгөчө кырдаалдар пайда болду. Бул өзгөчө кырдаалдардын кесепетинен өзүңүздөргө маалым болгондой эле биздин 8 жараныбыз селден агып каза тапты. Учурдан пайдаланып ушу каза болгондордун жакын туугандарына терең
кайгыруу менен көңүл айтып кетер элем. Эми тиешелүү аткарылып аткан иш чараларга кыскача токтоло кетсек, маалымат келип түшөрү менен эле өзгөчө кырдаал министрлиги күч каражаттарды ошо болуп өткөн кырсык тарапта аймактарга баарын жөнөткөнбүз. Жана ошондой эле жергиликтүү бийлик менен өзгөчө кырдаал министрлиги же ички иштер министрлигинин баары чогуу иштерди алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр белгилеп кеткендей эле 200дөн ашык кишилер издөө иштерин уюштуруп жатат. Андан тышкары ушу иш айыл чарбалардагы болуп өткөн жаан чачын кесепетинен селге кабылган айылдардын ичиндеги ички жолдорду тазалоо жана ошондой эле карым катнашта турган көпүрөлөрдүн баарын жууп кеткен көпүрөлөр бар. Ошолордун баарын толуктоо, оңдоп түзөө иштерине инженерлик техникалар жана ошондой эле күч каражаттары тартылган. Издөө иштери бүгүнкү күндө ошо биздин жарандарыбыз каза болгон, агып кеткен жерден баштап акыркы сууга кошула турган жерлердин көлөмү где-то бир узундугу 225 километрдин чакырымында түзөт. Ошо аралыктын баарын ошо биздин куткаруучулар, тиешелүү кызматкерлер жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү издөө иштерин улантып жатат. Мен ойлойм жакын арада табылып калат го деп. Анткени берки каза болгондордун баары эле ошо жакын эле тегеректен табылды. Мен ошо учурдан пайдаланып айтып кетер элем, жакын арада табылып калат деген үмүттөмүн. Андан тышкары өзүңүздөргө маалым болгондой эле башка областтарда дагы болуп кеткен өзгөчө кырдаалдар катуу жүргөн селдердин кесепетинен бир топ айылдар жапа чеккен. Булар айта кетсек, ушу Нарын областынын Жумгал району, Баткен областынын Баткен району жана Лейлек районунда, Адамжай районунда, Ысык көл областынын Түп районунда бир топ өзгөчө кырдаалдар болгон. Мунун баарына биздин ошо тиешелүү күч каражаттар тартылып, азыркы мезгилде оңдоо түзөө иштери жүрүп жатат. Бул маалыматтар боюнча аба ырайы кескин өзгөрүү боюнча ошо өзгөчө кырдаалдардын тараптан Центр управления кризисных ситуаций аркылуу телевиденияга жана ошондой эле сотовый уюлдук телефон менен СМС аркылуу баардык жарандарга өз убагында жөнөтүлүп турган болчу. Эми сөзүм аягында ошо айтып кетчү нерсе дагы ошо тоо аймактарында, тоо этектеринде бир топ коркунучтар дагы эле калып жатат, дагы эле нөсөрлөгөн жаандар сакталып жатат. Ошого байланыштуу биздин тоо аймактарында малчылар, тоо аймактын жашаган жарандарыбыз, айылдагылар, айыл өкмөттөрү ошо тиешелүү жана жарандык коргонуу тарабынан берилип аткан эскертмелерди толук камдуу көзөмөлгө алып, тиешелүү иштерди алып барсак жакшы болот го деп ойлойм. Менде кыскача маалымат бүттү. Уважаемые сограждане, как вам известно, 12 на ночь 12-13 июля вследствие обильных осадков в Аксыском районе Жалабатской области, Джумгальском районе, Нарынской области, а также в отдельных районах Баткенской и Орских областей, вследствие обильных осадков сошел сильный селевой поток. В результате схода селевого потока, по предварительным данным, унесло 8 человек. Тела 6 человек найдены. Силами сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и местных граждан продолжаются поиски 2 детей, которые также были унесены селевым потоком. Это большая трагедия для нашей страны. От имени Кабинета министров Кыргызской Республики приношу глубокие соболезнования родным и близким граждан, погибших в результате схода селя. В настоящее время предпринимаются все усилия для скорейшей ликвидации последствий схода селевого потока и оказания необходимой помощи пострадавшим гражданам. С момента, как было зафиксировано сход селевых потоков и их последствия, данный вопрос был
взят под личный контроль президентом Кыргызской Республики Садыром Нуркожоевичем. Им даны были соответствующие поручения всем министерствам, ведомствам, местным органам власти принять неотложные меры по ликвидации последствий сходов селевого потока. Также председателем Кабинета министров Кыргызской Республики Улукбек Асамединовичем принято решение о выделении компенсации из резервного фонда председателя Кабинета министров. В настоящее время дано поручение органам местной власти определить ущерб, определить размеры и лиц, подлежащих выплате компенсации. По мере внесения размера ущерба, перечня лиц пострадавших и размера выплаты компенсации будет принято решение о их выплате, и они будут осуществлены своевременно и в установленные сроки. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Как вам известно, ночь 12 на 13 июля 2021 года в результате ливневых дождей в предгорных и горных районах нашей республики произошли большие селевые потоки, а именно в Джалабадской, Орской, Баткенской и Иссыкульской и Нарынской областях. Самые большие потери у нас произошли в Джалабадской области, в Ахтырском районе, где сильным селевым потоком унесло 8 наших граждан, а именно 2 женщин, 3 девушек и 3 мальчиков. В результате у нас уже погибли 8 наших граждан. В результате поисково-спасательных работ были найдены тела 6 погибших. На данный момент идет поисковая работа 2 тел. Это мальчик 2016 года рождения и девочка 2018 года рождения. Для поисково-спасательных работ привлечены более 200 человек. Это от Министерства чрезвычайной ситуации, Министерства внутренних дел, местные, а также сотрудники местного самоуправления, и в том числе и близкие родственники. Пользуясь случаем, хотел бы выразить соболезнования близким родственникам. Примите наше глубокое соболезнование от имени Министерства чрезвычайной ситуации. И так как протяженность поисковых работ составляет более 25 километров, и самые труднодоступные места на сегодняшний день составляют трудность в определенных местах для проведения поисковых работ, но я считаю, что в ближайшие дни мы обязательно должны найти тела наших пострадавших. Для восстановительных работ в вышеуказанных объектах подтянуты все силы и средства для проведения восстановительных работ, где разрушены внутренние мосты, внутрихозяйственные участки, в том числе дороги. Для этой цели у нас на сегодняшний день во всех регионах работают инженерные техники. Везде были созданы специальные комиссии по чрезвычайной ситуации, где определяют масштабы ущерба и, кроме того, какие силы и средства необходимы для восстановительных работ. Я считаю, что в ближайшие 3-4 дня мы подведем итоги, насколько нанесен ущерб в результате ливневых дождей. Благодарим вас. На этом мы завершаем брифинг о ликвидации последствий ЧС в Джалабадской области. Благодарим вас за внимание.